А бирок башында ошондой сөз болду беле, дегенде мен президент болом, андан кийин сага жок, вообще андай болгон эмес. Ал жанакы достор айтып жүрбөйбү? Анан Куран кармашкан, анан нан тиштешкен деп, Кудай төбөдө карап турат, өзү деле калп айтып турат. Эч кандай андай соодалашуу, анан мен болоюн, анан мен дейин. Эми ушунча болду эми айтайын эми, сен сурап калдың. Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027 жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле камчыны президент кылып коюп, мен эс алууга кетсем деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн 27 жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун, баягы кызматтан кетер дедим. 2 жыл мурун десек, 2 жыл үчтү болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим. Эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым агарды, мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгон, даярдан, айлана тегереңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес. Сотрудниктердин баары тинтип атат. Айлана тегереңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Деп эми могу 75 немеси боюнча. Ага чейин. Каттар боюнча парламенттеги жана экиге бөлүп депутаттарды сен бергер генерал тараптасыңбы же бул тараптасыңбы деп баштагандарына чакырып алып айтты. Мындай иш болбойт. Элди экиге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этемин. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт анда. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогум деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең, шайлоого шарт түзүп берем деп айткам. Сиз айтып туруп алдыңыз балкичи күтүүсүз болду дегенде? Жок, айтып туруп алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германия жаткан телефондон айттым. Мына мондай болуп атат биякта, чатак. Парламентти экиге бөлүп уже мондай болуп атат. Десем, болду, сенин чечимиң, эч кандай эмем жок. Анан тиги бу деп ошентип анан айтып. Күтүүсүз болду деген эми күтүүсүз болот да, телефон чалып, сен кызматтан кетип атасың деп айтып атасың. Ачык жооп бергениңизге рахмат. Мына Мен сиздин жашырап турган эчтекем жок деп атпаймын. Акыркы 2 жылдан бери өзү деле билет, какшап айтып атканмын. Ушинтип эл арасында сөз бар. Жанагылардын, криминалдардын буюмдарынын жарымын төгүп, жарымын менчикпей алып атат деп атат. Кустургандардын жарымын кустуруп, жарымын чөнтөгүнө кустуруп атат. Деп атат десе, мен барып текшерип келейинчи деп эле 2 күндөн кийин келип эле анан кагазын алып, мына мен барып сул жердин астына таптаза экен деп эле келе берчү. Анан кызматтан алгандан кийин бүт чыккандан кийин анан келип туруп анан башын шылкыйтып анан айтты. Да, мен ката кетирипмин, ошо жагын мен ишенип туруп алыпмын. Сен айткандарыңды ошол мезгилде эме кылсам болмок экен деп. Айттым, кеч болду жана. кызматтан кеткенде эмне жолуктуңуздар? Канча жолу жолугуп? 1-2 жолу кабыл алдым. 2 жолу кабыл алдым. Ошол жерде бүт кемчиликтерин айттым. Не болду эми, сен көрдүңбү десем, көрдүм деди. Мен ката кетирипмин деди. Контролдо кой, баягы ишенип жүрө берипмин. Жакындарым ишенип жүрө берипмин. Дигил жанакы Эду эле камакта айткан. Эду анан баланча түкүнчөлөгөлөргө ишенип жүрө берипмин деп күнөөсүн мойнуна алды, катачылыгын. Да, жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча-мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей. Адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей. Пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келбей жатпайсызбы ошондой? Планым жок. Эми ал эс алыш керек. Балким өткөн кеткенде баягы сара эсеп салып, балким ката кетирген моменттерин эстеп өзү эле баягы түшүнөр деп ойлойм да. Анан эми ошол кызматка келбейт.